Ибрahim аке, ошқа қош келіпсіз. Ибрahim акені барыңыздар таныстар. Қырғыз еліне белгілі журналист, медиа эксперт, ел аралық медиа қаражаттарда бір топ жыл іштеген. Біздің дағы ұстатылыз десем болады. Ош шарына қош келіпсіз. Жалпы эле түштүктө мына ошол журналисттердин ишмердүүлүгү боюнча анын ичинде депутаттарга айылдык кеңеш депутаттарына семинар өтүп атыпсыз. Ошол жөнүндө сөз баштайлы. Биринчи, кандай проект менен жүрөсүз? Буга чейин жогорку кеңештин депутаттарына коомдук байланыш коммуникация боюнча тренингтерди өттү элем. Анан алар ошо эл өкүлдөрү пайдалуу болду деп ойлошту, эсептешти. Көптөрүнүн ошондой мындай пикирлерин билдиришти. Анан биз ошону эле улантып, шаардык кеңештин депутаттарына, андан кийин бара-бара жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарына дагы ошол багытта билим берсек деп баштап көрдүк. Биринчи ушул Ош, Баткен, Жалал Абад областындагы айрым шаарлардын кеңешинин депутаттарына тренингтерди өттүк. Мына акыркы 3 күндөн бери абдан жагып атат, жакшы кабыл алып атат. Негизги максатыбыз ошол депутаттар эл менен байланышууда, эл менен байланышуунун инструменттерин, журналисттер менен байланышуунун инструменттерин, анан кийин ошол коммуникациянын баягы куралдарын билсе, ошонун канчалык мааниси бар алардын жумушунда, ошолорду билсе деген эле максатта өттүк. Абдан кызыктуу болду, абдан жакты да. Көптөрү ошол биз эгер ушул сиздин тренингти эгер пайдалансак, жогорку кеңештин деле депутаты болот экенбиз деген ишенимде калышты. Бул мени кубантты да. Анан кийин эгер жергиликтүү кеңештердин башка региондордогу депутаттар дагы эгер кызыгып келип өтүп бергиле деп өздөрүнчө уюша турган болсо, албетте ал жактарга дагы барууга даярбыз. Ушул сиздин Ошто түштүктө жүргөнүңүздү билип, биз жана чукул эле жарыя бердик эле кесиптештерге, журналисттер берик отуруп сүйлөшөлү. Акыркы мезгилде мына блогер деген жаңы тармак пайда болду. Ошолордун миссиясы, жумушу менен журналистиканын ортосунда айырмачылыгы деп. Эми бүгүн жекшемби күн болгон байланыштуу көпчүлүк өкүнүп атышат. Бирок биз ошолорго кичине маалымат берип коелу. Сиз адис катары айтсаңыз, блогер менен журналистти кантип коомчулук айырмалаш керек? Ооба, бардык ушул Оштогу кесиптештериме мен салам айтам, ушул учурдан пайдаланып. Себеби дегенде биз эми программадан тышкары болуп калды. Ушул жердеги кесиптештерим менен мурда кийин тааныш жаш журналисттер менен отуруп жөн гана чай үстүндө баарлашсакпы деген ой бар эле. Бирок эми албетте дем алыш күнү биз атайын долбоор менен атайын бир программа түзүп, кийин дагы балким келебиз. Ошондуктан мындай ошондуктан таарынбаңыздар. Кыска эле убакыттын ичинде жарыялап, анан кийин биз катышпай калдык, келбей калдык депчи. Байланышта ар дайым болуп турабыз да. Ал эми тиги блогер менен журналисттин айырмасы деген бул экөө тең бирдей эле функцияны аткарат. Элдин кызыкчылыгы, коомдун кызыкчылыгы. Журналисттин эң негизги функцияларынын бири бул коомдун кызыкчылыгы да. Коомдун кызыкчылыгындагы материалдарды, информацияны чыгаруу, элге жарыялоо. Бул массалык маалымат каражаттары жөнүндө Кыргызстандын мыйзамында дагы бар да, журналисттин милдети бар. Ал жерде ошол журналист коомдун кызыкчылыгына туура дал келген баардык маалыматты коомчулукка чыгарууга, жарыялоого укуктуу деп жазылган да, мыйзамда да жазылган. Ошондой эле журналистикалык мындай журналисттердин этикасында дагы, этикалык кодексинде да ошол нерсе бар. Эл аралык дүйнөлүк журналистикада деле эң негизги бул ошол коомдун кызыкчылыгы үчүн иштейт деген, ошол үчүн маалымат алат деген укуктары бар да журналисттердин. Анан кийин айырмачылыгы эмне? Айырмачылыгы бул журналист бул мисалы бир ошол окуу жайды бүтүп, журналистиканын баардык эрежелерин окуп, билип, диплом алып, ошол тажрыйбадан өтүп, кандайдыр бир медиа компаниянын редакциясынын алдында иштеп, ошол өзүнүн медиа компаниясынын ал кандай улуттук телерадио компания болобу, же бир гезит болобу, же кандай бир редакциялык ошол эрежелерине дагы баш ийет да. Ички редакциялык саясаты болот. Алардын өздөрүнүн пландары болот, командасы болот, эфирная сетка деген болот, туурабы? Ушундай нерселердин баардыгына баш ийген, анан кийин ошондой бир кесиптин ээси бул журналист да. Ал эми блогерлер болсо, блогер журналист да блогер боло алат, экономист да блогер, баардык кесиптеги адамдар өзүнүн тармагында ошол коомчулук кызыктырган, коомчулуктун кызыкчылыгындагы маселелерди көтөрүүгө
көңүл буруп ошол тууралуу пикирин жазып, анализ жазып, телепередача жасап, интернеттен ар түрдүү ошол материалдарды, элди кызыктырган материалдарды жарыялап, видеолорду жарыяласа, булардын баардыгы ошо системалык түрдө жарыялап, ошо өзүнүн бир аудиториясына ээ болсо, алардын баардыгы блогер да. Пикир жазганда блогер, видеолорду таратып турганда блогер, ошол аркылуу ошол өзү жашаган жердеги коомдун маселелерин көтөрүп, ошолордун кызыкчылыгын көздөсө, бул блогер да. Анан алардын ички эрежеси, алардын редакциялык ички эрежеси болбойт. Алар албетте Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийет, бирок ошону менен бирге блогер бул өзүнүн ички адеп аклагына гана баш ийет да. Ар бир блогер ошондуктан кээ бир блогер өтө маданияттуу болот, кээ бир блогер өтө маданиятсыз болот, кээ бир блогер коркок болот, кээ бир блогер аябай мындай эч нерседен коркпогон тайманбас болот да. Ошондуктан ар түрдүү блогерлерди көрүп атабыз да Кыргызстанда. Анан кийин блогер менен журналистти бирдей карабаш керек. Блогер бул атуулдук активист катары, ошол коомчулуктагы болуп аткан окуяларга кайдыгер эмес адам атуул катары гана караш керек да. Бирок ошону азыр мына блогер качан чыкты? Блогер интернет технологиясы күч алган учурда, ошондой эле мына социалдык медиа, социалдык тармактар аябай кеңири тараган учурда чыкты. Башкача айтканда, блогердин платформасы бул ошол социалдык тармактар, интернет. Ал эми журналисттин платформасы өзүнүн телеканалы, өзүнүн гезити, өзүнүн журналы, мындайча айтканда. Ошол каналдан дагы айырмаланат да. Ошондой айырмачылыгы ошол. Болбосо экөө бирдей эле кызмат аткарат. Жана айтып кеттиңиз, ошо кайсы бир маалымат каражатта иштеп, ошолордун саясаты менен, ошолордун редакциялык саясатын иш алып барат депчи. Ошол мисалы блогерлерде бир жерге барып маалымат алууда тоскоолдуктар болот да. Алар үчүн дагы журналисттерге берилгендей эле укук барбы маалымат алууда? Мисалы камерасы менен. Ошо жанагы шаардык кеңештин депутаттары дагы ошону менден сурап атышат да. Мына блогермин деп келип эле телефонун көтөрүп келип биздин жыйындарга чейин кирип кетип, больницаларга чейин барып, ашканалардын кухнясын текшерип, ушундай чыр чыгарып, анан кийин ошондой хайп түрү менен, ошондой пиар түрү менен, башкача пиар, чыр чыгаруу пиар түрү менен өздөрүн да таанытып, материалын да көргөзүп атат. Ушул журналистикалык адеп акылакка жатабы, этикага жатабы деп ошо депутаттар да сурап атат. Анан бирок мен айтып атам да, эгер блогер, мисалы ошол эле Ыдырыс, Карып тиги ким эле Улукбек, ошондой эле мына жакшы жанагы аналитикалык иликтөө журналистиканы алып барып атат. Али, Болот Темиров сыяктуу журналисттер бар. Ошол сыяктуу бир YouTube каналдарын жетектеген, Говори ТВ деген YouTube канал бар. Ушул сыяктуу каналдар, ушул сыяктуу иликтөөчү журналисттердин баардыгы же болбосо андан сырткары жанагындай блогерлер өтө курч маселелерди курч формада, башкача формада алып барып, анан элге көргөзүп аткан журналисттердин, блогерлердин иши бул туура да. Анткени туура, себеби дегенде ал жерде жанагындай бир чыр чатак менен ошол маселени чагылдырып атканы менен бул коомчулуктун кызыкчылыгына байланыштуу. Коомчулук ал блогерлерди колдоп атат да. Бир чети ооба бул бизнеске тийбеш керек, же болбосо бул өкмөттүк уюмдан барып сурап туруп кириш керек дейт. Туура. Дүйнөлүк мындай журналистиканын эрежелери боюнча ошондой да. Ар бир журналистиканын маданияты ошол да. Ар бир адамдан интервью аларда биринчи сурап, алдын ала суроолорун берип, алдын ала макулдашып алып калыш керек да. Бирок Кыргызстанда шарт ошондой болбой атат. Кыргызстанда ошол мекемелерге карата, бизнеске карата кээде ошол адамдарга карата ишеним жок болуп атат, коомдук ишеним. Маданияттуу мамиле аларга да жарашпай атат да. Анткени ошол маданияттуу мамиле кылган журналисттерди этибарга албай, алардын суроолоруна жооп бербей, реакция кылбай, анан кийин ошол маалыматтарды жашырып, ушул баягы кээ бир нерселер, ошол тамак аштын сапаты дейли, товардын сапаты, кызмат көрсөтүүнүн сапаты дейли, ушулардын баардыгы төмөн болуп, коррупцияга аралашып, элдин наразычылыгын жаратып атат да. Демек, бул жерде баягы коомдук кызыкчылык деген мыйзамда да каралган, журналистикалык этикада каралган нерсе бар. Журналистиканын милдети болгон. Коомдук кызыкчылыкка таянып, ошол блогерлер жанагындай чыр чатак түрү менен болсо дагы ошол теманы чагылдырып атат да. Анан муну ошолорду басып, оозун тыйып, ошондой кылуудан мурда
ошолор көтөргөн маселени чечүүгө аракет кылыш керек. Эгер маселелер чечилсе, андай жанагындай бир чыр-чатак менен маселени чагылдыруу көрүнүшү дагы жоголот. Сиз кесипкөй адис катары айтсаңыз, бир мындай практикалык бир кырдаал боюнча суроо берейин. Мисалы чын эле бир блогермин деп туруп бир жыйынга бир коомдук активист кирди, соткасы менен, телефону менен, кирип ошол процессти чагылдырып баштады. Ал жерде болуп аткан чогулуштун мындайча айтканда ыргагына тоскоолдук үзгүлтүккө учурат. Мына ушундай учурлар мен жана айтпадымбы? Мындай учурлар болуп калып атат. Журналистикалык мыйзамдар боюнча, этика боюнча андай учурлар журналисттер алдын ала аккредитациядан өтөт, каттоодон өтөт, келет, биз тартып атабыз дейт. Ал жыйналыш тарапка мындай тоскоолдук сот жыйыны болобу, же башка жыйын болобу, же болбосо бир мамлекеттик организациянын жыйыны болобу, ага тоскоолдук кылбагыдай деңгээлде журналистика чагылдырыш керек да, өзү ошондой. Бирок жана жогоруда айткандай да, ошол уюмдарга, ошондой уюмдарга ошол туура эрежелер менен жасалган журналистиканын арты менен алардагы маселелер чечилбей жаткандыгына байланыштуу көп жылдар бою. Анан кийин кээ бир ошол журналисттер, блогерлер, журналистикадан сырткаркы адамдар деле ошол коомдук нааразычылыктын инерциясы менен келип туруп ошентип материалдарды чагылдырууга туура келип атат да. Бул жерде баягы бир эле ошол блогерлерди адепсиз деп айтканга туура болбойт да. Жок, ошол жамаат, мисалы, ошол жетекчилик кандай чара колдоно алат? Ошол күтүүсүз эч кандай чара колдонбош керек. Мындай учурда, ошондой учурларда аларга блогермин деген, журналистмин деген адамдар ошондой жанагындай бир үзгүлтүккө учуратып, жанагындай бир курч маселени чагылдыруу, курч түрдө чагылдырайын деп аракет кылганда эч качан ал жерде күч колдонбош керек да. Күч колдонбой, маданияттуу түрдө гана эскертүү берип койсо болот. Өзүнүн ишин унчукпай эле улантып кете берсе болот. Себеби дегенде бардык ошо Кыргызстандын коомунда, Кыргызстандын мамлекетинде болуп аткан мындай мамлекеттик сыр болбогон бардык жыйындардын бардыгы, бардык мекемелердин бардыгы бул коомдук кызыкчылыкка иштеши керек да. Эмне үчүн жашырыш керек? Эмне үчүн жашырыш керек? Эмне үчүн бир комиссиянын жыйыны болуп атса, эмне үчүн бир министрликтин жыйыны болуп атса, коомчулуктан жашырыш керек. Жашырбаш керек, коомчулукка ачык болуш керек. Тескерисинче, ошол уюмдардын бардыгы ошондой башка ошол бардык журналисттерди чакырыш керек, ачык болуш керек да. Эгер ачыктуулукту бардыгы жабык эмес, ачык кылып туруп, ишмердүүлүгүн ачык кыла турган болсо, андай көрүнүштөр болбойт. Бирок мисалы ниети алдын ала белгилүү бир коомдук активист. Атайла бир каралоо ниети менен, же болбосо провокация жасоо ниети менен эшикти какылап күтүүсүз кирип келди. Ошол жерде жетекчиликтин же жамааттын мамилеси кандай болуш керек? Маданияттуу болуш керек. Мисалы, сиз бирөөнү маданиятсыз деп эсептесеңиз, сиз дагы ага маданиятсыз мамиле кылсаңыз, анда экөөңөр тең маданиятсыздар да. Анда мындай бул журналист же бул блогер маданиятсыз экен, этиканы колдонбойт экен деп ал журналисттин тиги телефонун сындырып салсаңыз, же камерасын сындырып салсаңыз, же жаткызып алып тепкилеп салсаңыз, сиз андан өткөн маданиятсыз да. Эгер ошондой мамиле болгон учурда мамлекеттик кызматкер, жетекчи же болбосо кандай ишмер болбосун, маданияттуу гана күлүп, жылмайып, ошол журналистти, ошол блогерди түшүнүү менен, алардын максатын, функциясын түшүнүү менен мамиле кылса, ал андан бийигирээк турганга аракет кыла турган болсо, анда албетте тиги коомчулук деле туура баа берет да. Ким маданияттуу болсо, коомчулук ошол тарапты колдойт. Эгер бир журналист келди, мисалы, тамак жеп аткан саясатчыны же болбосо коомдук ишмерди барып туруп тамак жеп аткан жеринен тартып аткан болсо, ага ал журналистке тарбиялабаш керек да. Кызым же балам, бул сен кимдин баласысың, эмнеге минтип атасың деп ал жерден тарбиялабаш керек. Жөн гана жылмайып гана, күлүп гана мамиле кылып, унчукпай эле мен азыр бошобой атам, түштөнүп алайын, анан кийин жооп берем деп эле коюш керек да, болду. Бирок аны микрофонун тартып алып, же болбосо барып аны түртүп жиберип, кыйкырып же ошол жерден тарбиялаганга аракет кылса, албетте анда ошол ишмер жеңилип калат да коомдун алдында. Биринчи баягы журналисттен жанагындай кичинекей этикалык бир ката кеткен болсо дагы, бирок ал экинчи кадам, ага жооп берип аткан адам тараптын, мамлекеттик ишмердин же ошо экинчи тараптын кадамы күч колдонуу менен кете турган болсо, албетте сөзсүз түрдө анда коомчулук
журналист тарапты колдошот да. Ошону мындай биле жүрүш керек да, баардык ошол мамлекеттик коомдук кызматкерлер ушуну билиш керек. Мен азыр ошол тренингтерде да ошону айтып атам да. Кандай учур болбосун, бул журналист, блогер деген бул коомдук кызыкчылык үчүн иштейт. Жеке кызыкчылык үчүн эмес, баары эле ошол коомдук кызыкчылык үчүн иштейт да. Кандай маселе көтөрбөсүн. Андыктан аларга коомдук кызыкчылык менен иштеп аткан тарап деген мамиле менен маданияттуу гана мамиле кылып коюш керек. Ошондо багыл конфликт да болбойт да, конфликт да болбойт. Азыр сиз айтып аткан ушул кеп кеңештериңиз, багытыңыз, мен ойлойм ушу көпчүлүк жетекчилер үчүн, айрыкча жетекчилер үчүн өтө мындай атайын бир окута турган маселе экен деп ойлоп атам да. Сөзсүз түрдө, себеби дегенде жанагы жетекчилерди сындаган тараптарды, сындаган блогерлерди, сындаган журналисттерди, сындаган аналитиктерди, жетекчи деген, мамлекеттик жетекчи деген ошолорду мындай ички маданияты менен туура кабыл алыш керек. Туура ички маданияты менен. Анан кийин ошол ичинен дагы жаман көрүп, сыртынан да жаман көрүп, анан ошол менен бирге аларга каршы бир кастык тилин колдонуп, булар ушакчылар, булар деген таз жоллар, булар деген жалган маалымат тараткан кара пиарлар, эгер деп ушундай бир нерселерди аларга каршы ошентип колдонуп, ошонун жанындагы коллективин журналисттерге, блогерлерге каршы бир ошондой каршы тургуза турган болсо, анда албетте бул тирешүү болуп кетет. Ар дайым ошол жетекчи менен коомчулуктун ортосундагы байланыш бузулат да. Бул коммуникациянын инструменти бузулат. Коммуникациянын инструменти бул жакшы мамиле да, эң биринчи кезекте. Мисалы, биринчи учурашкан адамыңыз менен деле эгер сиз күлүп учурашсаңыз, маселе чечилет да. Сизди урушуп келген адам менен күлүп учурашсаңыз, маселе чечилет. Эгер сизге урушуп келген адамга, сизге катуу сөз айтып келгенге сиз балта көтөрө турган болсоңуз, ал автомат көтөрүп келет да. Бул конфликтке алып келет. Биздеги ошол Кыргызстандагы жанагы журналисттер менен, блогерлер менен, аналитиктер менен, ушулар баягы бийликтин ортосундагы, бийлик адамдардын ортосундагы болуп аткан карама каршылык ушундан келип чыгып атат да. Ушундан келип чыгып атат. Башкача айтканда, сынды туура кабыл алыш керек. Сизди сындап аткан журналистти, блогерди же болбосо ошо Facebook колдонуучусун сиздин душманыңыз деп ойлобош керек. Туура айтып атат, балким туура айтып атат, а балким туура эмес айтып атат. Бирок мен ошол туура экенин өзүнүн ишим менен далилдеп берейин деп аларды өзүнө чакырып, эгер алар баягы мындай бир орунсуз суроолорду берген болсо дагы, ушактан алынган суроолор берилген болсо дагы, чыдамдуулук менен олуттуу кабыл алып жооп бериш керек да. Мисалы, бул ушакчы журналисттин суроосуна жооп берип атам деп аларга бир кемсинтип бериш керек да. Ошондой бир мамиле кылыш керек да, жетекчи деген. Анан ошондой болсо, анда бара-бара журналисттердин дагы мамилеси ал жетекчиге оңолот. Бара-бара оңолот, акырындык менен оңолот. Анан кийин ортодо ошол коммуникациялык кандайдыр бир байланыш түзүлөт да. Эч качан баягы ошондой бир карама каршылыкка барбаш керек. Журналист суроону берүүдө узун берүүгө, жанагы кээде айтып атышпайбы, журналисттер өздөрү аябай узун берет, анан майда берет, анан чоң берет, анан журналисттер өздөрү деңгээли төмөн деген нерселер айтылып атпайбы? Бул туура эмес. Журналист Советтер Союзу учурунан бери эле бул эреже өзгөрбөй келет да. Журналист деген кандай суроо болбосун берүүгө укуктуу. Ал ушактан алынган маалымат жөнүндө суроо береби? Такталган маалымат жөнүндө суроо берилеби? Кыскабы, узунбу, ачуу айтылган сурообу, же мындай таттуу мактап айтылган сурообу? Журналисттин бул жеке укугу да. Журналист күндү карап туруп деле ушул күн жарыкпы деп сураганга укуктуу да. Түшүндүңүзбү? Ошондуктан журналисттерди антип окутпаш керек. Журналисттерди тарбиялабаш керек. Жөн гана ал журналист бул коомдун бир бөлүгү, коомдук кызыкчылыкты коргоп атат. Ушул журналист берип аткан, блогер берип аткан суроолорду бир коомдун кайсы бир катмары берип атат. Андыктан мен ага жооп берип коеюн деген мамиле болгондо коммуникациянын куралы туура колдонулган болот. Анан кийин журналист менен бийликтин ортосундагы, журналист менен саясатчылардын ортосундагы мамиле жакшы болот.
Мына ушул жетекчилер жөнүндө айттыңыз, эми блогерлер жөнүндө кыскача бир жооп берсеңиз, кандай тараптан бүгүнкү блогерлерге билим жетишсиз болуп атат, тажрыйба жетишсиз болуп атат же окутуш керек? Тажрыйба эң негизгиси. Биздин мисалы Кыргызстандагы блогерлер мен кээ бирлери менен сыймыктанам. Анткени журналисттер кыла албаган нерселерди кылып атат. Журналисттер жетпеген аудиторияга жетип атат да. Баягы журналист бир жалгыз блогер килтейген бир телеканалдын же радио каналдын чоң жамааты жетпеген аудиторияга жетип, ошолор көтөрө албаган маселелерди көтөрүп атат да. Мындайча айтканда, блогерлердин абдан жакшы жактары бар. Блогерлер анан ар түрдүү да. Блогер деген бул бир компаниянын чыгарган блогер деген компания жок. Блогер адамдар сыяктуу эле ар түрдүү да. Бир блогердин билими төмөн болот, бир блогердики жогору болот, бир блогердин маданияты төмөн болот, бир блогердики жогору болот да. Бул кесип кандай ар түрдүү болсо, адамдардын ой кыялы, мүнөзү кандай ар түрдүү болсо, блогерлер деле ошондой ар түрдүү да. Андыктан баягы жалпы эле блогерлерди мынтип кемсинтип төмөндөтүп, бир блогер үчүн жалпы блогерлерди блогерлер деп мындай бир кемсинтип айтуу туура эмес. Бир блогердин мыкты иш үчүн жалпы блогерлер укмуш сонун деп айтуу да мүмкүн эмес да. То есть блогер деген бул ошол өзүнүн ой пикирин гана ар түрдүү формаларда, социалдык медиалар, интернетти пайдаланып, башка платформаларды пайдаланып, ошол коомчулукка чагылдырган адам. Анан кийин аларды баягы бир түрдүү же бир жактуу аларга баа берүү мүмкүн эмес. Рамеке, кесипкер журналистика боюнча акыркы суроом болсун. Дүйнөлүк журналистика кайсы тарапка карай багыт алды, өнүгүп атат? Анан кыргыз журналистикасында ошол кайсы багытта биз өзүбүздүн тажрыйбабызды арттырышыбыз керек? Дүйнөлүк журналистика мындай жаңы технология багытында өнүгүп атат да. Мисалы, барган сайын журналисттер универсалдуу болуп баратат. Ошо кыргыз журналистикасы ошого көңүл буруш керек да. Универсалдуу дегенде ошол журналисттер блогер дагы болуп, сүрөтчү дагы болуп, жазуучу да болуп, телевиденияда монтажер, камерамен, алып баруучу баардыгы бир эле адам болуп калды да. Көптөгөн мисалы телеканалдар, эл аралык агенттиктер ошондой эле болуп калды. Мурдагыдай баягы бөлүнүп, анан кийин бул адистешүү эмес, кайра мындай топтолуп атат да. Анан кийин дүйнөлүк журналистикада бул тексттер, видеолордун хронометраждары кыскарып баратат да, барган сайын кыскарып баратат. Мисалы жанагы социалдык медиада эле да. Мисалы Facebook'ка көбүрөөк текст коесуз, Twitter'ге азыраак коесуз, Instagram'га андан да азыраак көбүрөөк сүрөт коесуз, TikTok'ко андан да азыраак да. Бул ошол социалдык медиадагы ошол журналистикалык жанагы тенденцияга байланыштуу аудиториянын баягы дүйнөлүк коомчулуктун талабына байланыштуу өзгөрүп атат да. Демек, биз азыр могул интернет технологиясы заманында адамдардын убактысы аябай аз болуп калгандыгына байланыштуу биз ошол негизги бере турган ойду, информацияны кыска убакыттын ичинде берүү багытында баратат да дүйнөлүк медиа. Анан кийин бизде дагы ошо журналисттер, мисалы Кыргызстанда дагы бара-бара ошого өткөнү туура болот да. Жанагындай бир чоң бир сааттык талкууларды көргөндө мен ошону байкайм да. 1 сааттык талкуу болбойт. 10 мүнөт, 5 мүнөт, 15 мүнөттүк талкуулар болсо болот да, мисалы. Же болбосо материалдар бир 10-15-20 беттик материалдар азыр окулбай калды. Материалдар ошол социалдык медианын форматында болуп калды. Жарым бет, 3-4 сүйлөм, кээде бир эле сүйлөм менен бүтүндөй бир ойду берип койгон материалдар чыгып атат да. Сүрөт боюнча да ошондой, видео боюнча да ошондой, аудио боюнча да ошондой да. Ошон үчүн ошол баягы дүйнөлүк башка мындай өнүккөн өлкөлөрдө технологиясы, социалдык медиа өнүккөн өлкөлөрдө кандай болуп атат? Ошондой болуп атат. Баардыгы кыскарып атат. Керек болсо азыр Guardian менен New York Times'тын тиги интернет сайттарын ачсаңыз, материалдар абдан ар бир материалды бир 3 мүнөттүн тегерегинде эле окуп коесуз. Ошондой да. А бул мурда мисалы мындан 10-20 жыл мурда New York Times, Guardian'дагы бир материалды окуш үчүн бир жарым саат, 1 саат 45 мүнөт кетет эле. Азыр баардыгы өзгөрдү да. Мисалы журналистикада 5 жыл окуп,
атайын билим алып, анан диплом менен иштегендер бар. Анан акыркы мезгилде мына жана эле сөз кылып кеттик, блогерлер көбөйүп атпайбы, ар бир тармактын адистери. Демек, азыр мына дүйнөлүк практиканы да мисал келтирип айтып өттүңүз. Кайсы бир мезгил келгенде журналистикада 5 жыл окуштун шартты, зарылдыгы болбой калабы? Менин оюмча журналистиканы 2 жылда окуса болот да. Кыргызстандын шартында деле 2 жылда окуп, бардык эле мисалы факультеттерге экономика болобу, башка философия болобу, ошолорго журналистикалык бир багыт киргизип коюп, 2 жыл кошумча окутуп койсо жакшы болмок да, менин оюмчачы. Себеби көп Британиядагы университеттер деле ошондой болуп кетти. Мисалы азыр Оксфорддо деле ошондой 1 жылдык, 6 айлык окуулар бар да, журналистикалык багыттачы. Анан кийин андан сырткары журналистика деген бул университетте эле окуп анан журналист болуп калат деген кесип эмес да. Журналистика башка кесиптерден айырмаланып, бул өмүр бою окуй турган кесип да. Өмүр бою. Мен билем, 60-70 жаштагы журналисттер дагы окуйт. Мен деле мына BBC'де иштедим, парламентте иштедим, башка жерде иштедим. Улам жаңы нерселерди окуп турам да. Бул журналистика дайым окуй турган кесип. Дайым бирдемкени жаңы. Себеби технология өзгөрүп, журналистиканын инструменттери да өзгөрүп атат да. Анан кийин ошондуктан сөзсүз түрдө бул журналистика бул дайым мындай өмүр бою окуй турган универсалдуу кесип да. Демек ага баягы 5 жыл окутуп дагы убакыт коротпой, кыска окутуп, анан кийин жанагындай калган нерселерди ошол иш тажрыйба жүзүндө окуса көбүрөөк пайдалуураак болмок да. Мен жаш журналисттерге да ошону айткым келет да. Колдон келсе башка кесипти, журналистикадан башка кесипти, башка тармакты көбүрөөк билип алсаңар, экономиканы мисалы, ошол банк системасы боюнча, же болбосо башка мисалы ошол адабият, маданият жагындагы туурабы? Тил, филология, тил жагындагы, башка физика жагындагы ошондой көп нерселер бар да. Кыргызстандын багытында мына айыл чарба бул өзгөчө мааниге туурабы? Экономика өзгөчө мааниге, ушул сыяктуу тоо кен өндүрүш өзгөчө маани. Ушулардын баардыгын билип алып, анан кийин журналистика болсо пайдасы көбүрөөк тиймек. Рахмат Ибрайым аке. Мына сиздин проект боюнча мисалы балким ушул айрым айылдык кеңештерге барып семинар өтүп атпайсызбы, райондук кеңештер, шаардык кеңештерде. Кызыккан тараптар болуп калса, кантип байланышат, анан чакырса барып ушул семинарды өтүп бере аласызбы? Ооба, кызыккан тараптар болсо азыр оңой болуп калбады. Мисалы азыр Facebook баракчасы да бар да. Меники Facebook баракчам англис тамгалары менен жазылат, Ибрайым Нурахун уулу. Ошентип издесеңиздер мени табасыздар. Ал жерден мен менен эле байланышып туруп, мынакей бул жерге келип өтүп бериңиз деп жазып койсоңуз, планга киргизип өтүп беребиз, проблема. Ал сөзсүз шарт депутат болуш керекпи же кайсы бир мекемеде сурансак келип өтүп бере аласызбы? Журналисттердин мага тиешелүү болсо албетте болот. Эгер журналисттердин бир коому болуп калса, мисалы Оштогу журналисттер, Баткендеги журналисттер дейли, же болбосо Ысык көлдөгү журналисттер, же болбосо саясатчылар. Баткендеги журналисттер суранып атышат соцсетте жана жазып. Анан кийин же болбосо саясатчылар, депутаттар ошол. Депутаттар бул жергиликтүү кеңештин депутаттары бул саясатка аттанган адамдар да, атуулдар да. Ошондойлор болсо мисалы. Жаштар сөз түрдө жаштар уюмдары болсо, журналистикага кызыккан жаштар болсо, албетте мен азыр ошол өзүмдүн тажрыйбамды берүүгө даярмын. Анан кийин бул боюнча биз 1-2 жылдан бери коммуникациянын багыттары боюнча жакшы бир керектүү мындай Кыргызстанга керектүү жөн эле дүйнөлүк нерселерди алып, анан кийин окуу куралдарынан алып, анан ошолорду окуткан жокпуз. Биздики бир аз тажрыйбага таянган. Ошондуктан депутаттарга кызыктуу болуп аткан себеби да ошол. Чоң рахмат. Сапарыңыз сиздерге да ийгилик. Жакшы. Бардык Оштогу журналист кесиптештериме бардыгына салам жолдойм. Алейкум салам.